Запись башталды. Бул Zoom'ду ачуунун максаты сиздерден группадан суроолор келген. Ошол суроолорго бүгүн жооп беребиз. Анан бул жака дагы эгер кандайдыр бир суроолор келип кала турган болсо, ошолорго жооп беребиз, э. Эң биринчи Аяна, сенин группаңан баштайлы. Сенин группаңдагы суроолорду мага айтсаң. Менин группама суроо келген жок. Жакшы. Анда бул жактагы суроолордон баштай берейин, э. Эмне маалымат берилгенде тастыктап эле койгон. Жакшы. Марал эжеке, мен окуп койсом болобу суроону? Бири Мадина деген эжекебиз бошо кире албай калды да. Эжеке экинчи курста окуйт экен, англис тилде. Ошто азыр. Мгм. Ошону Турцияга которсом болобу дейт. Филфакта окуйт экен. Мисалы, мен түшүнгөнүм боюнча азыр биринчи курста англис тилде окуп атат, Турцияда ошо Эки. экинчи курс. Эми Турцияга үчүнчү курс болуп которсо болобу деген сурообу бул? Жок, ушул эле экинчи курсунан го дейм. Эгер перевод кылганга возможность болсо. Бул жактан эжекелер звукту өчүрүп койсоңуздар, э. Бул жакта мындай да, мисалы үчүнчү курс болобу, төртүнчү курс болобу, бул Турцияга келгенде Турциянын системасы башкача болуп иштейт. Мисалы биздин балдар башкача да, 4 деген балл берет же болбосо 5 деген балл берет, э. Система Кыргызстандыкы такыр башкача, ал эми Турцияныкы такыр башкача да. Эгер мисалы Кыргыз-Түрк Манас университети бар го, ошондой түркий университеттерге окуган болсо, анда ал нерсе болот. Мисалы экинчи курстан үчүнчү курска которулуп кеткен сыяктуучу. Ал эми кандайдыр бир университетте окуп Кыргызстанда, ошол эле университетти экинчи курстан же болбосо үчүнчү курстан окуп улантып кетүү Турцияда болбойт, урматтуу достор. Ал жакта анткени система такыр башкача. Сиздер ал үчүн мисалы аттестат бар го, 11-дин аттестаты. Ошол аттестат менен тапшырасыздар. Анан кийин кайсы бир университетке өткөн болсоңуздар, ал жактан уже кайра биринчи курстан окуп баштайсыздар. Түшүнүктүү болдубу? Ооба эжеке, түшүнүктүү. Алла ыраазы болсун. Хорошо. Дагы кайсы суроолор бар эле? Группада жөнөтүлөт эле. Биякта мен окуп коеюн, э. Кеткен суроолорду окуп берейинби анда? Группага Хорошо. жөнөткөндөн соң. Бардык суроолорду окуп бериңиз. Азыр, э. Ассаламу алейкум. Туркия окуу жайлары боюнча маалымат алайын дегем. Үй бүлөлөргө, диний окуу жайларга тапшыруу мүмкүнчүлүгү барбы? Жашоо, контракт маселелери кандай? Сөзсүз түрк тилин билип баруу керек болобу? Мисалы кандайдыр бир окуу жайга тапшыруу ниетиңиз болсо, анда мисалы не обязательно да түрк тилин билиш. Ал жактан сиздерге өздөрү үйрөтүп алат. Мисалы Туркияда эң эле мыкты соонун бир эме бар. Түркия бурслары деген программа бар. Ошол Түркия бурслары программасы менен өтүп кете турган болсоңуз, анда ал жактан түрк тилин билбей келсеңиз болот да. Бул жактан сиздерге өзү түрк тилин үйрөтүп алышат. Анан мисалы именно диний окуу жайларга тапшырса болобу, ошондой мүмкүнчүлүгү барбы деген экен. Бул жактан өзүмдүн окуямды айта кетейин сиздерге. Менин жолдошум азыркы учурда Түркия бурсларына өтүп, анан ислам билимдери деген тармакта окуп жатат да, докторантурасын жактап жатат. Именно ушу диний жаатында жактап жатат. Азыр улам группалар чалып, биякта эки жакка эме болуп кетип атам, кечиресиздер. Диний тармакта окусаңыздар болот. Анан үй бүлөлүү менен келген кандай, же болбосо өзү жалгыз келген кандай болот, э. Мисалы азыркы учурда менин окуучуларыман Түркия бурсларына өткөндөр бар. Аларга кандай болот? Эгер үй бүлөсү жок боло турган болсо, өзү келе турган болсо, анда полное обеспечение кылып беришет да алар. Мисалы билетинен баштайт, э. Кыргызстанда жатып, эгер өтө турган болсо, урматтуу достор, беззвучный коюп койсуңарбы, улам ар бирөөңүздөрдүкүн беззвучный коюп атам, чтоб мешать этпеш үчүн. Азиза мисалы. Хорошо.
Эң биринчи Түркия бурсларын тапшырганда 2 этап болот. Биринчи этап бул баардыгыңыздарды только онлайн түрдө карап чыгат да. Документтерди, сертификаттарды, аттестаттарды кандай окугансыздар, кандай ийгиликтерге жетишкенсиздер, ошолорду карап чыгат. Ошолордун негизинде сиздерди биринчи турдан өткөрөт же өткөрбөйт да. Ал жака маанилүү болгон 4 фактор бар. Эң биринчиси аттестат. Аттестат мисалы баардыгы 5 болгон болсо, же болбосо кандай окусаңыз ошол маанилүү. Экинчиси болсо сертификаттар. Канчалык көп сертификаттарыңыз болсо, өтүү деңгээли дагы ошончолук көбөйөт да. Анткени сиздин сертификаттарыңыз көрсөтүп турат, сиз канчалык деңгээлде активдүүсүз, ошол нерсени көрсөтүп турат. Ошон үчүн сертификаттар дагы маанилүү. Үчүнчүсү болсо бул мотивационный письмо деп коет. Мотивационный письмону аябай жакшы жазууга аракет жасаш керек. Ошол нерсени канчалык жакшы жазсаңыздар, мисалы Түркия бурсларына эмне үчүн тапшырып атасыздар, эмне үчүн Турцияны тандадыңыздар, ошол главный маанилүү болгон суроолорго жооп берсеңиздер, анда ошол дагы мааниге ээ болгон факторлор болуп эсептелинет да. Так, үчөөнү айттым, төртүнчүсү кайсы эле? Андан кийин рекомендательный письмо болот. Мисалы, силер мектепте окуп жатсаңар, директордон алсаңар болот, же болбосо мугалимиңерден алсаңар болот, Ал эми университетти бүткөн болсоңор, магистратурага тапшырып аткан болсоңор, ал жактан уже декандан алсаңар болот, профессор, докторлордон алсаңар, ошончолук алардыкы дагы мисалы 4-5 болуп аткан болсо, ошолордун баардыгын карайт да. Мисалы ким жазып берип атат, профессор, доктор жазып берип атабы, декан жазып берип атабы, алар дагы аябай мааниге ээ. Ошол 4 фактор аябай чоң ролду ойнойт, урматтуу достор. Биринчи этапта ушул нерселер аныкталат. Анан биринчи турда өткөндөрдү уже собеседованияга, экинчи турга чакыра баштайт да. Собеседованияда мисалы Түркия бурслары баардык дүйнө жүзүнө тараган да. Кыргызстанда болсоңуздар, Кыргызстанга чейин өздөрү келип, Бишкектен жана Оштон собеседование кылышты. Ошол собеседованиядан сиздердин өзүңүздөрдү көрөт, документтериңиздин баардыгын туура эле жөнөттүңүздөрбү, ошолордун баарын текшерет. Андан кийин сиздердин канчалык деңгээлде, сүйлөп атканда билинет да, канчалык деңгээлде калып атасыздар, чындап эле окуйсуздарбы, аягына чейин жете аласыздарбы, ошол суроолорго жообун алып келишет да. Анан экинчи турдан өткөн болсоңуз, уже сизге жолдомо бере баштайт. Азыркы учурда менин студенттерим өтүштү, кээ бирөөлөр. Аларга жолдомо келди. Азыркы этап алар уже учак билетин тандотушат да. Учак билетин дагы өздөрү алып берет. Андан кийин общагасы бекер болот, тамак ашы бекер болот. Дагы эмнеси бир стипендия берилет буларгачы. Стипендияны алып жашай берсеңиздер болот. Как бы только сиздерде максат окуш болуш керек да. Эгер окуйм дей турган болсоңуздар, анда калган мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын өздөрү обеспечение кылып берет. Кимдин звугу күйүп турат, ошолорду өчүрүп туруңуздар, достор. Эгер бойдок эмес, үй бүлөлүү болуп калса, анда кандай болот деген суроо. Мисалы биз үй бүлөлүү болуп келдик, менин жолдошум өттү, бирок үй бүлөсү менен чогуу келдик. Бул учурда кандай болот? Мисалы, учак билетин алып атканда менин жолдошума төлөнөт. Ким эгер өтүп кала турган болсо, ошого төлөнөт. Ал эми үй бүлөсүнө, мисалы бизге төлөп бербейт. Биз өзүбүз алып, өзүбүздүн жолубуз менен барабыз. Андан кийин общагага эгер үй бүлөлүү болсо, анда жашай албайт. Алар болсо квартирага чыгышат. Квартираны дагы өздөрү табат, өздөрүнүн күчү менен келип окуш керек болот да. Бул жакта биринчи жыл эмес, экинчи жылдан тарта уже квартирада жашап аткандардын кандайдыр бир пайызын алар төлөп беришет. Мисалы, стипендия берет да, ошол стипендиянын 1/4 бөлүгүн деп коелу, да дополнительный акча берет да, квартирада жашап аткан болсоңуздар. Андан дагы эмне деген суроо болду эле? Диний тармагында. Диний тармакта Түркия бурслары бар, андан кийин биякта Дианет деген дагы бар. Ошол экөөнү тең тапшырсаңыздар болот. Дианет деген дагы өзүнчө бир платформа. Ал жактан только ошо диний багытта окуган окуучулар тапшыра алат да. Дианет өзүңүздөр деле уккан болушуңуздар керек, Ким укты эле, ким билет ошол Дианетти? Же болбосо Түркия бурсларынан кабарыңыз барбы?
Права бар. Жакшы. Тапшырайын деген ниет барбы? Жок. Бирок Түркия бурсларына бар, бирок Дианет дегенде анда бир аз туура келбей калат. Ооба. Эң эле ооба, Түркия боюнча номер 1 болгон азыркы учурда Түркия бурслары. Ал эми диний жаатында, биякта суроо болуп кетти, именно диний жаатында окуу жайлар барбы деп, конечно, бар. Именно Түркия бурсларына тапшырып дагы диний жаатында окусаңыздар болот. Анан Дианет деген бар, ошол Дианетке да тапшырсаңыздар дал эле ошондой нерселер берилет да. Бул жакта еще мен айтпай кетиптирмин. Сигорта бар го. Сигортаны эмне деп койчу эле кыргызча? Ким билет, Сигортаны эмне деп коет? Так, азыр. Эч ким билбейби? Медицинский страховка бар го. Ошол медицинский страховканын баардыгын Дианет дагы берет, и бурслары дагы берет. Бул жакта кичинекей баланын үнү чыгып атат. Таппай калдым ким экенин. Урматтуу достор, микрофонду өчүрүп кайра күйгүзүп, эгер суроолор болсо ошону контроль кылып туруңуздар, Негизи окуйм деген адамга мүмкүнчүлүктөр аябай толтура да. Мисалы мен мурунда ойлочумун эле. Башка өлкөгө барып окуш үчүн акчаң болуш керек депчи. Азыркы учурда андай болбой калган экен. Азыркы учурда эгер сиз акылдуу болсоңуз, илимдүү, билимдүү инсан болсоңуз, анда сизди өздөрү талап кылып алып кетишет экен. Кайсы өлкөдө болсоңуз дагы кел мен өлкөмө келип окучу деп ушинтип алып кетишет. Азыр дүйнө жүзүндө көптөгөн мамлекеттерде ушундай бир сонун стипендиялуу программалар толтура. Булардын бири дагы Түркия бурслары. Бул дагы баардык обеспечениясын кылып берет. Мисалы жатакана, тамак-аш, стипендия, еще сигортаңыздарды берет. Эгер Турцияга келип ошол программа менен келип туруп, кандайдыр бир оору болуп калсаңыздар, же болбосо үй бүлөлүү болуп келип бияка боюнда оор болуп төрөй турган болуп калсаңыздар, любой болгон учур болуп кала турган болсо, анда сиздерге мамлекет өзү карап, өзү төлөп берет акчасын. Мисалы, операция боло турган турумдар болуп калат да, учурлар. Ошол учур болсун, же болбосо да кандайдыр бир башкача учурлар болбосун, баардыгына мамлекет өзү сиздерди камсыз кылып берет. Акчасын дагы ошол мамлекет өзү төлөп берет да. Бизде мындай бир случай болду эле. Биякта эми көптөгөн окуучулар ооруйт. Ар ким ооруп калат да, туурабы? Менин жолдошум да кулагы ооруп операция жасаш керек болду. Анан операциянын полный алар өздөрү камсыз кылып берди да. Мындай эч кандай бизден акча кеткен жок. Эгер студент болуп келбей, только өзүңдүн күчүң менен же болбосо турист катары келгенде, балким биз $1000 чейин акча коротмокпуз, андай эмес, эмне экен, именно ушундай стипендиялуу программа менен келген, анан окуу үчүн келгендерге мүмкүнчүлүктөр аябагандай толтура, достор. Бул суроого жооп бердим деп ойлойм, урматтуу достор. Дагы кандай суроолор бар болсо бериңиздер. Мээрим эже, кийинки сурооңузду алайын. Азыр. Мен баргым келет, сүйлөшкүм келет. Алар жөнүндө эч нерсе билбейбиз. Ар бир нерсе биз үчүн кызык. Кандай адамдар, кандай жер, кыргыздарга окшойбу? Аба ырайы кандай болот? Биздикиндей эле кар жаап, кыш болобу? Биздин элдегилерге аябай бар жок кызык болуп атат го дейм. Түшүнөм. Мага да ушундай болчу эле. Мисалы, Карды Турцияда жакшы көргөн, биздин погодага, климат, Кыргызстандын погодасы аябай сонун го, 4 мезгилди мындай жакшы мындай чувствовать эте алабыз. Башка жерлерде только суук болот же только ысык болуп кетет. Кыргызстан аябай кереметтүү жер. Турция дагы дал ошондой эле. Климаты боюнча биринчи айта кетейин. Мисалы, биз азыркы учурда Анкарада турабыз. Анкарада прям Кыргызстан менен Анкаранын погодасы аябай окшош. Мисалы, Анкарада деңиз жок да, деңиз бар болуп же болбосо жок болгону климатка аябагандай бир таасири бар экен да. Бул жакта деңиз жок болгондугу үчүн кургак аба ырайы. Канчалык ысык болсо дагы сен кургак болуп ошол ысыкка чыдай аласың да.
Ал эми деңиз бар болгон жерлерде, мисалы Анталия же болбосо Алания, Стамбул, бул жака барсаңыздар, анда деңиздер курчап турат. Анан аба ырайы мисалы бир аз эле градус көтөрүлүп кете турган болсо, ал жакта тердей бересиздер да. Ар бир движение кылган сайын тер чыга берет өзүңүздөрдөн. Влажный погода болот ал жакта, аябайчы. Ошол жагы бир аз эмне десем, минус дейм же билбейм. Бирок чыдаган адамдар чыдайт, чыдабагандар чыдабайт да. Еще Ютубка бир видео чыгардым эле, Стамбул деген сыяктуучу. Анан кийин аябай кооздугун, менин сүйгөн шаарым Стамбул деп чыгарсам, бир адам жазып койгон экен. Ал жакта деген кантип сүзөсүң бул шаарды? Жалаң эле мындай жаман жыттанган, негизи көчөлөрдө канализация жыттанып турат да, кээ бирки жактардачы. Анткени элестетиңиздер, 20 миллионго жакын Стамбулда эле калкы бар да. Ошолунчу адамдардын, ну, конечно, кээ бирки адамдар жыш болгон жерде бул нерсе болуп турат бирок таза болгон, кооз болгон жактар да бар. М, Суусун дагы айта кетейин. Суусу да бир аз мындай хлор биздикиндей таза эмес. Биз мисалы именно башка өлкөлөргө барып, ал жактын абасын жыттап, суусун ичип, тамактарын жегенден кийин уже Кыргызстан канчалык деңгээлде Алла тааламдын бизге берип койгон керемет экенин байкайсыздар да. Анткени Стамбулда сууну да иче албайсыздар, только сатып ичесиздер. Анан эме менин комментаторум жазгандай, көчөлөр эме жыттанып турат, канализация жыттанып турат. А так ошо климатын айта кеттим климаты влажный. Ар бирин баскан сайын тердеп турасыздар. Ал эми Анкарада андай эмес, бияктыкы кургак. Биздин Кыргызстанда кандай болсо ошондой. Каар жайбы дейт, ошонусун айта кетейин. Каар жайт. Мисалы Кыргызстанда аябагандай көбүрөөк каар жайт го. А биякта андай эмес да. Мындай бир аз эле каар жайт. Суук Кыргызстанда кандай болсо биякта деле ошондой суук, бирок каар бир аздан жаап турат. Дагы кандай суроо болду эле, Мерим эже? Что-то бир суроосуна жооп бердим окшойт. Адамдар жөнүндө айта кетесизби дейт. Мисалы, бизде Турция боюнча, Түрк эли боюнча кинодогудай эле көз карашко, кинодо көбүн эсе эле мындай чоң бир особняктарда жашаган, ошондой кинолорду эле көрсөтүп, негизи на самом деле элдердин мамилеси кандай, калкы кандай ойдо жазыптыр эжеке. Турциянын калкы Кыргызстандыкына окшош. Анткени Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Турция булардын баардыгы түркий девлетпиз да. Ошон үчүн мындай аң сезимибиз, түшүнүгүбүз, ой жүгүртүүбүз булардын баардыгы биздикине аябагандай окшош. Биздин кандай менталитеттер бар болсо, кандай тамактар, культуралар бар боло турган болсо, түрктөрдө дагы дал ошондой нерселер бар да. Просто еще түрктөрдүн жарымы Европага карап кетет го. Европага карап кеткендиктен алар мындай өнүгүүсү биздикинен дагы да баттыраак болуп кетет да. Ошолордун кайсыл бир культурасын же болбосо дагы бир нерселерин алып, тамактарын ардеңкесин алып, дагы да бизден өнүгүп кеткен да. А так азыркы учурда мисалы элдери биздикине окшош эле экен. Ошол нерсесин байкадым. Менталитеттер баардыгы. Бизден эме деп айтып коеюн. Турцияда азыркы болуп аткан көз караш, негизи түшүнүктөр бизге 20 жылдан кийин жетип барса керек деп ойлойм, өзүмдүн оюм боюнча. Мисалы келин кайнене же болбосо бизде эми кандай менталитеттер бар? Сиздер айтыңыздарчы. Ошолору менен салыштырып берейин сиздерге. Мисалы бизде кыргыздарда үйдүн эң кичинекейи үйдө калат дейт, бирок ал жактарда андай эмес. И вот алар жанагындай ата энесин эме үйгө бергенде ата энесинин даже байлыгы дагы мындай баласы карабаса мамлекет тарабынан өтүп кетет деген ошол сыяктуу салыштырмалуу барбы? Бул жакта балага аябагандай көңүл бөлүнөт экен. Мисалы диний эмелер бар го, майрамдар, Курманайт, Айт майрам. Ошол майрамдарда эң биринчи булар жалаң балдарга майрам кылышат экен да. Анан балдарды көргөндө ушунчалык
жүрөктөрү жылып, эркелетишип, эзилишип, аябай бир башкача сезим болушат экен алардачы. Мисалы бизде көп балалуу төрөгөндөр бар, анан баланы кээ бирки учурда көзгө илбегендер деле толтура го адамдарчы. Өтө деле биз баланы барктабайт экенбиз деп ойлоп калдым да. Бул жакта деген бала аябай барктуу. Кимдин баласы болсо көкөлөтүп, эркелетип, анан кийин урбай, ушинтип балага аябай маани берип өстүрүшөт да. Кичинекей кезинен эле сонун илимдерди үйрөтүшөт, аябай жакшы багышат, баласына ушунчалык деңгээлде көңүл бөлүшөт экен. Ошол нерсесин байкадым. И мисалы бардык нерсесин кичинекей кезинде эле үйрөнүп алышат экен да. Мисалы өзүңүздөр деле Инстаграмдан же башка жактан көргөн болушуңуздар керек түрктөр балдарын кантип карап атканын же болбосо кинолордон делечи. Дал ошондой нерсе бул жерде бар. Анан мисалы айттарда, ар бир майрамда эң биринчи бизде тамакты чоңдорго бере турган болсо, биякта кичинекейлерге да. Кичинекейлерге жалаң ошолор жешет, эме кылат. Кичинекейлерден калган анан кийин чоңдор жешет да. Ушунчалык маани беришет. Ошол себептен дагы болуш керек. Кээ бирки балдар уже избалованный болуп кеткен да. Ар бир нерсенин жакшы тарабы бар, анан кийин жаман дагы тарабы бар, Ошондой эле кыргыздардын көп эле негизи тарбиясына эч эмете албайм, бирок ушунчалык тартиптүү кандай болсо дагы билбейм, кыргыздар кантип тарбиялайт. Мисалы Кыргыз Түрк Манас университетинде окуп жүргөндө дагы биздин окуучуларга аябай таң калчу да. Силердин мугалимге болгон сыйыңар, урматыңар, анан кийин жолдон өтүп баратса кожам деп туруп, анан аларга жол берүү bizde бул нерсе бар го. А түрктөрдө бул нерсе жок экен да. Ар бир нерсенин авантаж анан дезавантаждары бар деп айткым келип атат. Балдарга болгон көз карашы ошондой экен достор. Анан дагы бир нерсени айтып кетким келип атат. Мисалы майрамдарды сүйдүрөбүз го. Биздин балдар көбүнчө жаңы жыл же болбосо ушундай бир майрамдарды аябай күтүшөт. Анткени именно ошол учурларда белектер берилет же болбосо биз ошол жаңы жылды сонун кылып майрамдатабыз да. Ошон үчүн бизде жаңы жылды балдар күтүшөт да. Бул жактагы балдар деген Курман айтты күтүшөт экен, орозо айтты күтүшөт экен. Мунун себеби дагы именно ошол учурларда, мисалы кичинекей балдар айттап барат го. Айттап барганда аларга конфет берип, акча чогултуп, анан ата-энеси дагы именно ошол майрам келгенде балдарын кийинтише баштайт экен да. Сонун мисалы бир жылдан бери жетпей аткан бир кийими бар болсо, же болбосо велик алгысы келип аткан болсо, именно ошол майрамда аларга ошол велигин же болбосо кайкай десе кайкай эмне сураса, ошол майрамда алып берет экен. Андан кийин айтышат экен, кээ бирөөнүн акчасы жок болсо, сен именно ошол айтта топто акчаңды, андан кийин ошол акчаңа аласың десе, ошентип айттан булар аябай сонун акча топтоп алышат, өздөрү элечи, мисалы айттап ар бир үйгө. Анан өзүнө жеткенчелик нерсесин алышат да. Мисалы оюнчук алгысы келип атса, оюнчук алат. Ошон үчүн бул жакта именно диний майрамдар ошентип өнүккөн экен да. Биз балдарга кандай багыт берсек, негизи балдар ошол жака үндөлөт. Ошон үчүн өзүңүздөр билиңиздер. Мисалы жаңы жылды майрамдатам десеңиздер, анда ошону дагы да шаңдатсаңыздар болот. Ал эми мындай диний багыттан дагы да баламды ошол жака тарбиялайм десеңиздер, анда сиздер дагы ошол майрамдарга маани беришиңиздер керек болот. Ошол майрамда балдарды эң мыкты деңгээлде майрамдатышыңыздар керек болот экен да. Нурэлес экинчи сурооң кандай эле? Ата-энесине эмне дедиң эле? Унутуп калдым. Ата-энесине жасаган мамилелери боюнча Ата-энеси айырмачылык бар деп уккам. ата-энесине жасаган Кийин мамилелер бар. Мисалы биз сый урмат көрсөткөн адамдарга сиз деп кайрылабыз, а бул жакта эң жакын болгон адамдарга сен деп кайрылат экен. Эң башында келип ушуга шок болгом. Азыр болсо өзүмдүн кызым мени сен деп атат да. Так, аябай негизи таң калган учурларда жашооңо ошол келип түшөт экен да, негизичи. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси бакыжы болуп иштегендер көп билесиздер. Ата-энесин эми бул негизи адамдын өзүнө жараша да. Бакыжы болгондор көп, ата-энесин карабай, өздөрүн карап кеткендер толтура.
Ал эми аябай ыймандуу болуп, ата энесине жакшы көңүл бөлгөндөр дагы толтура. Азыркы учурда Турцияда 85 миллиондон ашык калк бар. Ошол миллиондун ар кандай адам чыгат да бул жакта. Мисалы, мен бир эле тарабын айта албайм. Булар ата энесине аябай сонун мамиле жасашат, мындай кылышат, тигиндей кылышат деп айта албайм. Же болбосо только БКЖга берип коюп, жанагы айлыктары бар го ата энесинин, стипендиясы, ой, эмне деп коет эле, эмекли. Кыргызчасы эмне эле? Төлөп пул. Карыганда акча бергенде эмне дейт эле? Пенсия. Пенсиясын алып, пенсиясын алып ошо жарымын БКЖга берип, жарымын өзү алып кеткен балдар дагы бар. Бардыгы кездешет да, урматтуу достор. Ошон үчүн эки тарабын тең караш керек. Мен мисалы азыркы айлана чөйрөмдөгү адамдар апаларын аябай жакшы багат. Даже мисалы биздин менталитетте мындай нерсе бар го. Келин кайын журтунда жашаш керек. Келин деген мисалы кайненеси менен жашаш керек деген понятиячы. Только күйөөсү жакта жашайт го. Ошол жака барып А биякта деген өзүнүн энесин өзүнүн үйүнө алып алгандар толтура экен. Мисалы бул менталитетти алар ашып өткөн да. Эгер мисалы балдарына эч ким карабай аткан болсо, кечиресиздер. Тамам, бир нерсе качып кетти окшойт. Азыр мен суу алып келип алайынчы. Сиздер ага чейин сүйлөшүп туруңуздар. Урматтуу эжелер, кандай гана суроолоруңуздар болбосун, Турция боюнча, окуу боюнча, сабактар боюнча эгер берүүдөн тартынып атсаңыздар, жазып коюңуздар. Биз аны окуп бере беребиз. Анан Турциядан эмне кызыктырат сиздерди, же болбосо бул жакта Кыргызстан менен салыштыруу деген маселелер болсо, аларды сурасаңыздар болот эжекеден. Эжелер, баарыңыздарга жакшы эле угуп атабы? Ооба. Баарыңыздарга салам, ооба, угуп атат. Келдим. Биз жазып атабыз, Мен эми суроо бар. ушуларга жооп берсеңиздер. Жакшы, чоң рахмат. Урматтуу достор. Так, менталитет туурасында айтып атканмын. Менталитетти булар ашып өткөн экен да. Мисалы азыркы учурда көп эле келиндер бар. Эминин апасын өзүнүн үйүнө алып келип операция же болбосо бир кандайдыр кыйынчылыктар болуп аткан болсо, ооруп аткан болсо, өзүнүн үйүнө алып келип карайт экен да. То есть бул жактагы үйлөрдө кайнене көп жашабайт экен. Наоборот, кыздын энеси ошол үйүндө көп жашайт экен да. Ошондой учурлар толтура. Бул дагы доказывает, что эркектерге караганда аялдар мындай дагы да энесин жакшы карайт, мындай дагы да күйүмдүү болот. Ошол нерсени көрүнүп турат да. Саламатсыздарбы? Бир жакшы конференциябыз башталыпсыңар. Мага аябай жагып турат. Эки суроом бар, берсем болобу? Берсеңиз болот, айтчы. Угуп атам. Рахмат. Мен азыр угуп отуруп жаш кыздарга кыйла эле жакшы нерсе болот экен, бирок окууга тапшырганга. Бирок биздин жаштагыларга уже мындай нерсе андай деле эме болбой калат экен. Бирок азыркы курстар ачылып, көптөгөн курстарды ачылган, бекер окутуп атканыңар аябай бул чоң иш да. Аллахтын алдында аябай чоң сооп иш болуп атат булчу. Силерге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун силерге. Кыргызстаныбызды өнүктүрүп, өстүрүп, бул деген чоң иш да. Мен Москвада турам. Бул жерде ошол Москвада туруп, у меня прям гордость выпирает от того, что ушунчалык силер мындай Кыргызстанды өнүктүрүп атат экен, кыргыздар эме болуп атат экен деп аябай сүйүнүп турам да, менчи кубанып турам. Я каждый урок жду, с нетерпением жду. Хотя у меня здесь полным-полно работы. Биз Москвада жөн жүрбөйбүз да, бул жерде катуу иштейбиз. Вот. Менин биринчи суроом. Ошончо адамды көргөндөн кийин рахмат. Я очень благодарна, чындыгында благодарна. Я тоже так благодарна. Мен Мындай жылуусуз айтканда адам дагы да стремлениясы болот экен да. Оказывается, я делаю не зря деген сыяктуучу. Да. Мен Москвада мугалим болуп иштейм. Англис тил мугалими болуп иштейм.
Мен үчүн это развиваться языки. Менин бир тууган укам турецкий лицейлерде Кыргызстанда үстүндө иштейт, Романов Кумар деген болот. Вот. Мен бирок ушунчалык кызыкпадым да буларгачы, кызыкпай мен быйылдан ушу түрк тилиге аябай кызыктым да, не знаю, почему-то меня толкает к этому. И менде мындай биринчи суроо: ушунча адамды терипсиңер, бизди баарыбызды бириктириптирсиңер, объединили да. Эми ошончо болгондон кийин баарыбызды бир конференция кылып, бир Турцияга как туристический виза кылып, не знаю, бир мындай эме барбы, мүмкүнчүлүк барбы? Бир мындай саякат дейби, кыргыз тилинде саякат кылып дегендей. Бул деген эми ар ким өзүнүн карманынан болот. Я все прекрасно понимаю. Бул жерде кто хочет, да, кто хочет, потому что жашообуз бир эле келет, бир эле кетет. Анын дагы ушул жакшы күндөрүнө дагы биз эстей турган күндөр болуш үчүн биз деген ушу силерге окшогон адамдар бириктирип нетсе эсте каласың да. Аны эми өзүң десең биз барбайбыз, напримерчи. Биз өзүң барам деп өмүрүң өткөнүн билбей каласың. А эгерде мынандайдын этектеринде давайте деп, например, бул айда эмес, например, кышкыга же болбосо эмелерге, жаңы жылга жакын мындай сонун майрамдар болот го, ошондойлорго жакын кылып чакырып нетсе, менимче көп эле баргысы келетпи дейм да. Например, я лично съездила, почему бы и нет, көрүп келип, биздин Кыргызстаныбызга возможно ашаттыр эле, бирок мен Кыргызстанды бийик көрөм. Но все равно эл көрүп, журт көрүү деген бул чоң иш да, менимче. Ооба, туура айтасыз. Экинчи суроом. Биротого берип коюңуз, анан сесте угасыз. Экинчи суроом. Бул биз бир ай окуйбуз, бир ай окугандан кийин бизге сертификат берилет деп эме болду. Бунда бир какой-то утвержденный запись болобу, то есть печать болобу? Бул жакта печать жок, и сертификатты биз бир айда эмес, 3-чү айда беребиз. Бул суроого сразу жооп. 3-чү айда. Ага. И дальше больше это будет платное, да, мен түшүнүгүм боюнча, или как? Дальше больше будет уже платно. К примеру, мисалы сиздер 15 чейин төлөп жетишсеңиздер, анда 1000 сом болот, а 15 кийин уже дагы көбөйүп кете берет. 1,5 же болбосо 2 болуп кете берет. А бирок 15 чейин төлөпгө 1000 сом. Бул биринчи сұрауга жооп берип кеттим. Экинчиси болсо, мен ушул эле потокто ойлоп баштадым эле. Мындай уже чоң, мисалы ушул потокто 360 киши жазылды бул эмеге. Анан уже обшириться надо деп биз дагы ойлонуп баштадык. Көпчүлүктөр сурап баштады, Турцияга кантип барсак болот депчи. Анан биз дагы бул Туркияга келүү максатыбыз окуу деп келгенбиз да. Түркия бурслары менен азыркы учурда стипендиялуу окуучубуз. И в дальнейшем буюрса планды атабыз. Бул биздин планыбызда бар. Муну жөн эле сразу эле уюштуруп салуу оңой эмес экен да. Буга деген обязательно жана автобустар керек экен, же болбосо перелеттордун ала турган киши керек экен. Аябай көп функциялары бар экен. Ушул функцияларын буюрса иштеп табып, жакшы организовать эткенге аракет жасайбыз. Анан буюрса 2000, мен азыр обещать эте албайм. Анткени азыркы учурда колдон келбейт да бул нерсе. А в дальнейшем проектте бул нерсе бар, иншалла. И дагы айта кетейин, сонун турлар бар. Негизи ошол турлар менен да барсаңыздар болот. Мисалы мен тайкем качан келди эле? Марттарда келди беле же февральда келген экен. Турлар болот. Где-то бир адамга 850 рубльбу ушундай болот да. Примерно айтып атам. Примерно. Ал акча менен сиздер Турциянын 5 Tamam. Азыр 1 мүнөт. Так. Урматтуу достор. Азыр эмнени айтып аттым эле, унутуп койдум. Туры. Тур да? Туры. Тур 850. 850гө 5 жерди кыдырып келген да. Мисалы Каппадокия, Стамбул, Анкара,
Дагы бир Анталия ушундай жерлерди 5 өлкөнүз жок 5 эмен жердин $850.000 жетпеген акчага кыдырып келсеңиздер болот. Андай нерселер бар, бирок бизде азыркы учурда жок. В дальнейшем планируем, иншалла, болот бул нерсе. Анан Айдыжы сизге дагы бир жолу чоң рахмат. Аябай жылуу сүйлөп, бул нерсенин баардыгын текке кетпегендигин дедиңиз. Сизге чоң рахмат. Сиздердин ишиңер ийгиликтүү болсун, дайыма ушундай даражада жүрүп, андан да бийик даражаларга жетип, Аллахтын алдында чоң сооптор силерге жазылсын. Иншалла. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Биздин курс именно айымдар үчүн, анткени келечек биздин энелердин колунда, э. Биз буйруса айымдар эгер илимдүү, билимдүү боло турган болсок, анда ошол мамлекеттин келечеги алдыда экенин көрсөтүп турат да. Ошон үчүн биз только айымдарга беребиз. Андан кийин кимде кандай суроо бар эле? Сурооңуздарды алсак болот. Айда эже жөнүндө айта кетели. Айда эже бизде 14 группада окуйт. Аябай активдүү эже. Москва жөнүндө окусаңыздар керек көбүңүздөр. Москвада чындыгында иш аябай оор, көп жана жол аябай көп убакыт кетет. Бирок ошонусуна карабай эже өзүнүн мисалы биздин апабыз менен теңдей эже экен. Чындыгында аракет кылып окуп атат. Кечээ диалогун кылганда аябай сонун кылыптыр. Ушунчалык сонун эжеке. Аябай аракетчил. Урматтуу Чоң группа, рахмат. студенттер, кыздар, аракет кылыңыздар, окуңуздар. Ким канчалык аракет кылса, ошончолук берекет берет, Аллахым. Негизи эле сыймыктанам, аябай мактанам ушундай айымдар менен. Анткени келечекти тарбиялай турган сиздерсиздер да туурабы? Негизи биздин группада ушул эмеде курста активдүү айымдар аябай эле толтура. Мен даже шок болдум. Кураторлор бар, урматтуу достор. 13 жаштагы, көбүнчөсү эле 15-16 жаштагы кураторлор бар. Булар дагы аябай сыймыктанам. Мен ошол жашта эмне кылып аттым эле депчи. Мен ал жашта деген да эле кичинекей кыз болчумун да. Булар болсо уже бир группаны тейлеп, ушунчалык өзүнүн лидерлик сапаттарын көрсөтүп атышат, э. Аябай кандай сонун. Чоң рахмат. Дальше. Мен Мен суроо берсем болобу? Бере бериңиз ишке. Эми Туркия бурсалары боюнча Турция бурсаларына тапшыруу үчүн сизден кандайдыр бир курс сатып алышыбыз керекпи же болбосо Жок, Түркия эмне кылыш бурсаларына керек? тапшыруу үчүн ар бир адам өзү лично эч кимге акча төлөбөстөн, эч бир курсту окубастан ошол Түркия бурсларын тапшыра алат өз күчүңүз менен. Эмне үчүн азыр курстардын мисалы акча берип тапшырып атышат же болбосо дагы бир курстарга барып атышат, э? Анткени өздөрү корккондугу үчүн же болбосо билими жетпегендиги үчүн болуп атат. Негизи YouTube'да карасаңар же болбосо менин дагы бир выпуск чыгарып койгом, ошону мотивация кылып коеюн. Ар бир адам Түркия бурсларына кайсыл бир стипендия, кайсыл өлкөгө болсо деле любой стипендиялык программага өзү адам лично тапшыра алат, урматтуу достор. Мисалы аяка түрк тилин билүү кажет эмес. Анткени орус тилинде бар, кыргыз тилинде бар, англис тилинде, бардык тилде бар да. Только ал жака эмне кылыш керек? Документтерди туура топтош керек, туура салыш керек, анан ар бир бөлүкчөсүн толтуруп чыгыш керек болот да. Ошондой достор. Ал жака кандай материалдар кетет, документтер кетет десеңиздер, ал тоже ал маалыматтар бар, бирок эгер ошол нерсеге азыр токтоло турган болсок, анда жарым саат өтүп кетет да. А так основной эмне кетет? Аттестат, сүрөт, мисалы окуудан канча алып атасыздар, ошолор кетет. Рекомендательное письмо, мотивационный письмо, сертификат, ошолордун баардыгын сканерден жакшынакай өткөрөсүздөр, анан эмеге саласыздар, сайтка саласыздар. Ал сайт болсо Түркия бурсларынын сайты бир эле мөөнөттө ачылат да. Мисалы январдын 15-нен февралдын 15-ине чейин деген сыяктуу гана мөөнөттө ачылат. Ошол учурда жетишип калыш керек. Ким жетишпей кала турган болсо, анда уже 1 жыл кетти да. 1 жылдан кийин тапшырылат. Түшүнүктүүбү? Айназир? Ооба, түшүнүктүү.
Ошол жерде дагы бир суроо берип жазган экен бир эже. Окуу мөөнөтү качан ачылат дейт. Негизи Туркия бурсларына кайсы мезгилдерде тапшыра алсак болот дейт. Түркия бурсларына январдын бир канчасы ачылат. Январдын ар бир жылы ошо канчасы ачылчу эле? Январдын 15 деп коелу. Январдын 15-нен февралдын 1 айдын аралыгында же болбосо 1,5 айдын аралыгында тапшырыш керек. Именно бул ошо январдан февралга чейинки аралыкта тапшырыла турган мөөнөт да. Ошол учурда кетиш керек. Мен суроомду берсем болобу? Да. Мен колумду көтөрүп турам, эч ким көрбөй атабы, эме кылып атышат да, маани бербей атышат. Саламатсыздарбы, биринчиден анан курска ыраазычылык билдирейин дегем. Экинчи суроомду көрөйүн да анан тиги Аха. бул Айнадин. бекер курс бүткөндөн кийинкисинде акча төлөп окуп алат атпайсыздарбы? Анан ал жөнүндө угуп атат да, Эми угулуп атат. Аха, айта бериңиз. Курстун азыркы бекер курс бүткөндөн кийинки айдан баштап, экинчи айдан баштап бул Айназик. Баарыңыздарга угулбай эле калдыбы? Мага да угулбай калды го. Что-то интернет начар окшойт, э? Эжеке, менин оюмча экинчи айы кандай болот, ошол боюнча сурап атат окшойт эжеке. Биз бул платформаны эмне үчүн бесплатный кылдык? Биринчи айда эмне үчүн бесплатный кылдык? Анткени өзүңүздөр көргөндөй, мисалы башка курстардагыдай форматта өтпөйбүз. Бул формат башкача экенин өзүңүздөр байкадыңыздар, э? Мисалы күн сайын тапшырма аткарыш керек болот, күн сайын заданиялар чыгып турат. Анан бул жакта диалог бар, күн сайын сүйлөшөсүздөр. Мультик, анан музыка, булардын баардыгы коштоосу менен. Бул платформаны сиздер көрүү максатында, таанышуу максатында, эгер жаккан болсо, анда в дальнейшем мен муну окуй алам, бул нерсе мага жакты же болбосо жакпады деп аныкташ үчүн биз бекер кылдык. Көпчүлүк окуучу аябай таң калып сурап эле, эмне үчүн бекер депчи? Анткени баарыбыз уже платныйга көнүп калганбыз го. Ошон үчүн жооп берип кетейин. Бул биринчи ай таанышуу максатында, урматтуу достор. Ушул нерсени аткардык. Эгер биздин курс жаккан болсо, анда сиздер улантасыздар, э? Улантып атканда экинчи айда то же самое эле болот. Мисалы биринчи айда кандай метод менен өткөн болсок, экинчи айда дагы жаңы темаларды, жаңы грамматикаларды ушул эле метод менен өткөрөбүз да. жок, мен маалыматты сурайын дегем да. Ал экинчи айга дагы өзүнчө маалымат берилеби же биз өзүбүз сурап жазышыбыз керекпи депчи? Кураторлор тарабынан маалымат. Куратор аркылуу берилет, э? Куратор аркылуу берилет, ооба. Мисалы, эгер сиз экинчи айга окуйм деп жазыла турган болсоңуз, анда сизди жаңы группа ачып, ошол жаңы группага кошуп коет да. Окей, рахмат. Силерге бул жактан дагы эскертүү берип коеюн. 15-ине чейин 1000 сом болот, 15-ден кийин уже көтөрүлө баштайт, урматтуу достор. Ошон үчүн эгер сиздерге платформа жаккан болсо, анда улантам десеңиздер, эртерээк чечим чыгарыңыздар, э? Бир нерсе бар да, мындай бесплатный болгондочу адамдардын кээ мындай акчасы кетпей, мындай жакшы маани берип окуй коюшат да. Аракет кылгандары бар арасында. Анан мындай платный болсо, акчасы төлөнгөн, ошо акчам бекер кетип калбасын деп мындай окугандар бар да. Ошол үчүн дагы платный болгонун дагы плюс жактары бар, мындай айтканда. Туура айтасың. Мисалы 360 киши кошулду го. Биз аябай ар бир потокто ушундай стресс жашайбыз да. Анткени келип алып эле чыгып кеткендер болот. Аткаргыла кураторлорум аябай аракет кылышат. Биз куратор группасы бар, ошол жакта обсуждение кылабыз. Эмне үчүн булар аткарбай жатышат деп кайгырышып, ар бирөөнө мотивация беришип, личкаларына жазышып, ушундай нерселер болот, конечно. Биринчи айда ушинтип биз силердин аркаңардан чуркап калып атабыз да. Бул нерсенин себебин дагы Нур элес айтып кетти. Негизи бесплатный болгондун баркы жок. Бирок силер мындай уже адамдар акылдуу боло баштады да. Кайсыл мисалы биздин платформа бекер болгону менен кандай илимдер жатат, бул жакта, кандай сиздерге пайдалуу болгон нерселер жатат. Эгер ошону адам биле турган болсо,
анда до конца барат деген ойдобуз. И буюрса азыркы учурда бул негизи системанын жакшы жагы дагы эме да, окубайм же болбосо көңүл бөлбөгөн адамдардын баардыгы чыгып кетип, акырында эмне кылат? Эң эле активдүү, эң эле окуйм, тырышам дегендер калат да. Бул нерсе дагы аябай бир сонун бизге нерсе. Туурабы, урматтуу достор? Сиздер дагы окуп атканда группалашыңыздар, классташтарыңыздар активдүү болуусун, силерди дагы да астыга тартуусун каалайсыңар да. Биз дагы ошол чөйрөнү силерге алып келдик да. Анан дагы бир менин гордость болгон нерсем, именно ушул курста сонун достор пайда болот. Аябай көптөгөн адамдар менен таанышасыңар. Мисалы, диалогко бөлүп беребиз го шериктерге. Ар бир жума алмашып турат. Эмне үчүн алмашып турат? Кээ бирлөр буну жактырат, кээ бирлөр жактырбайт. Бул нерсенин жакшы жагы дагы, мисалы, адам постоянно жаңы адамдар менен таанышып туруу керек экен да. Өнүгүп өчүп дагы жаңы нерселерди билиш үчүн постоянно жаңы адамдар менен таанышып жүрүү бул эң сонун нерсе экен. Биздин платформа дагы ушул нерсени сиздерге сунат да. Анан биякта аябай сонун дос болуп, канча уже 1 жыл аралык болуп кетти. 1 жыл аралыгынан бери сүйлөшүп, бир группада аябай кайнашып кеткен достор дагы толтура. Туурабы, урматтуу достор? Мен да бир суроо берейин дегем да. Бул диалогко партнерлорду бөлүп берип атпайсыздарбы? Мен бир жума болду го курсум башталганданчы мен партнерим менен сүйлөшө алган жокмун да. Жазсам тиги бошоп атам, анан мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Мен түрк тилинде кандай десем, менде практика болгон жок. Кайсы группа? Биринчи группа. Диана. Биринчи группанын куратору Диана. Так, Ооба, бирок куратордун деле эмеси жок го дейм, күнөөсү жок да, себеби ал жактагы менин партнерим, ал адам өзү каалаган жок да. Айназик. Анан ошол нерсени айтайын дегем да. Өзүбүз ошол партнерди өзүбүз тапсак болобу депчи, эгер жок болуп калса же группага жазып ушундай сыяктуу кылыпчы. Группа кураторуңар эгер шериңер жооп бербей жаткан болсо, группага жазасыңар. Менин шеригим жооп бербей жатат депчи. Анан силердикин сразу эле алмаштырып берет. Анткени мисалы жооп бербей атат, иш болуп атат же дагы ар кандай себептер бар, аны түшүнөбүз. Бирок окуйм деген адамга биз мүмкүнчүлүк түзүп берип аткандан кийин силер биринчи жазасыңар, менин кураторум жооп бербей, менин шеригим жооп бербей жатат, мен практика кылгым келип атат деп. Даже группага жазсаңар элечи, сүйлөшкүсү келген ушунчалык толтура адам бар. Кел экөөбүз сүйлөшөбүз деген башка группаларда бар да, мисалы. Же болбосо даже эч ким чыкпай калган учурларда кураторлор кел деп кураторлор менен дагы сүйлөшүп диалог кылышат да. Бул жакта ооба өзүңөр айткандай силер дагы группага жазышыңар керек болчу. Билбейм азыр кимден кетти. Группага жаздыңар беле? Группага жазган эмесмин. Группага жазгам, бирок партнерим жооп бербей атат. Ушундай бошосун анан кылабыз депчи. Бирок ошону менен болгон жок да. Мен өзүм чет өлкөдө жашаганым үчүн бул жактан деле башка түрктөр менен бир аз практика кылып аттым, бирок группадагы именно айтылган ошол диалог болгон жок да. Группага жазыңыздар, урматтуу достор. Кимдин шериктери жооп бербей жаткан болсо, группага жазасыздар. Анан бир эмес, бир канча жолу диалог кылсаңыздар болот. Даже биринчи потокторду билем. Алар деген 1 саат боюнча, 2 саат боюнча сүйлөшүшкөн. Дажечи практика максатында түркчө экөө 1 саат, 2 сааттан практика кылышкан да. Эгер шериңер менен тил табышып кетсеңер, экөөңөрдүн тең максатыңар бир болсо, түрк тилин мыкты деңгээлде үйрөнөм деген, анда баардык биз өтүп аткан темаларды ошолордун баарын сурап, мисалы, тест кылып ушундай кылсаңыздар болот да. Мындай окуучуларыбыз дагы болгон. Ошон үчүн көрүсүздөрбү, аракет өзүңүздөрдө экен да. Айдыжыдей аракетчил, ушунчалык актив болсоңуздар, иштеген тиштейт дейт, Тиштеңиздер, урматтуу достор. Акмарал эже 1 жыл Түркияга барганда 1 жыл окуйт билесизби? Биринчи жылында түркчө окуп туруп, 1 жыл окугандан кийин анан кийин профессияң боюнча окуп кетесиң. Кыргызстандан үйрөнүп барсаң, сиздерде ошондой тест тапшыргансыздарбы? Биз турецкий билебиз, биз болсо тест тапшырабыз деп. Вот азыр ошону үйрөнүп барсак, биз уткан болсок керек, сертификаттарыбызды алып барып мен окугам деп тестке кирсек. Албетте, урматтуу достор. Мисалы, Түркия бурслары менен келгенде
Эгер түркчө билбей турган болсо, ал 1 жыл өзүнүн профессиясын окуйт. 1 жыл только түркчө үйрөнөт. Андан кийин экзамен берип, экзаменден өткөндөн кийин анан баштайт да экинчи жылычы. Ал эми силер Кыргызстандан эле өзүңөрдүн өлкөңөрдөн түрк тилин мыкты деңгээлде үйрөнүп, анан кийин тест тапшыра турган болсоңор, ошол тесттен өтө турган болсоңор, анда сразу уже 1-жылдан баштап баштайсыңар. Түшүнүктүүбү? Утасыңар да, то есть өзүңөрдүн өлкөңөрдөн эле түрк тилин үйрөнүп, андан кийин тапшырсаңар да жакшы. Нурэлес айткандай. Туура айтасың, Нурэлес. Муралжа бир суроо бар экен да, бул жердечи түрк тилин канча ай окусам толук үйрөнө алам нөлдөн баштап деген. Бул мисалы биздин платформага жооп бербейт. Ар бир адамдын өзүнө баалуу, өзүнө жараша болот. Мисалы адам канчалык аракет жасаган болсо, канча саатын ошол түрк тилине бөлүп аткан болсо, ошого жараша болот. Мисалы 1 айдын ичинде укмуш сүйлөп чыксаңыздар болот. Мисалы биздин курста 1 айда эле сүйлөп диалог кылып чыгып атпайбы, туурабы? Эгер силерге суроо берсе, силер жооп берип чыга аласыңар 1 айда эле. Только эмне силердин аракетиңерге жараша. Анан дагы бирөө бир группадан окудум эле. Эмне үчүн 1 жума эле ушул диалогту кайталай беребиз деп. Урматтуу достор, башка бир тилди сүйлөш үчүн ага практика көп кылыш керек да. Мисалы, насылсың, ийим, тешеккүр эдерим, сен насылсың. Бул нерсе оңой. Бул уже ме алгылады, билет кантип жооп бериш керек экенин. А эгер практика болбой турган болсо, анда сиздер сүйлөй албайсыздар, урматтуу достор. Ошол билген сөздөрүңүздөрдү эле күнүмдүк практикада колдонсоңуздар, андан кийин сиздерге мисалы 3-4 диалог мондай бердик го. Ошону силер 1 жума кайталасаңар, уже практика болуп, сиңирип, автоматтык түрдө чыга баштайт. Мисалы силерге насылсың деп сурасам сразу, ийим, тешеккүр эдерим. Бул уже автоматтык түрдө чыга баштайт. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн диалогту 1 жума кайталатабыз. Баяна, саламатсыңбы? Ассаламу алейкум. Суроо берсем болобу? Болот. Курс боюнча сурайын дедим эле. Кураторго бир жазып сурагам. Общий 3 ай окуйбуз деген. Анан ошондо азыр биз 1 ай окуйбуз да. Ошондон сырткары 3 ай окуйбузбу же 2 ай окуйбузбу ошондо? Андан сырткары да 2 ай окуйсуздар. Эгер андан да улантам десеңиздер, улантсаңыздар болот, урматтуу достор. Общий өзү канча уровень? Общий G1 чейин бар. Мисалы азыркы учурда полный программа, 1 жылдык программа да. Биз дагы ошентип үйрөнгөнбүз. Мисалы мен Кыргыз-Түрк Манас университетинен түрк тилин үйрөнгөм 1 жыл. Ал жактан А1ден баштап G2 чейин үйрөнгөм. Бул уже G2 деген эң четкен жери. Уже баардык ошол сертификатты алып, менин азыркы өтүп аткан системам, программам баардыгы ошол Кыргыз-Түрк Манас университетинин системасы менен өтүп берем. Анан ал 1 жыл созулат да. Бирок эгер 3 айда эле үйрөнүп, анан Турцияда жакшынакай болуп уже улантып сүйлөп кетсеңер болот. Иштегенге келгендер иштеп кетсеңер болот, ошол эле деңгээл мененчи. Улантам, дагы да өздөштүрөм дегендер болсо, анда улантсаңар болот. Ал нерсеге да даярдалып атат. Сиздерде ошондо улантам деп турган болсо 1 жыл окусак болот экен да сиздерде? Болот. Азыркы учурда индивидуально окуган студенттер дагы бар. Эгер индивидуально боло турган болсо, анда 6 айда эле бүтүрүп койсок болот да, программанычы. Анткени 1 Ал ай канча болот? дагы да батыраак болот. Ал канча болот? 5500 айына, ай сайын. Дагы кимде суроо? Саламатсызбы? Саламатчылык. Биринчиден чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, окууларыңыздарга ийгилик. Эң жакшы шарт түзүп бердик. Өзүмдүн айта турган максатым аңгыз тилин үйрөнүп жүргөм да. Эч жыйынтык болбоду, анан кой бир болсо да түрк тили бизге жакын. Ушул тилди кичине өздөштүрөйүн дагы, резюмеме дагы бир тил кошулат деп ушул тилге аракет кылдым да. Саламатсыз. Анан менин суроом
мына алфавитте ы менен и англис тилинде кичине и го экөө тең. ооба. Мен ушуну жаза албай, анан окуй албай ушул жерден көп кыйналдым да. Ушул жөнүндө кичине маалымат берип кетсеңиз жакшы болот эле. Мисалы болсо, так. Эгер боло турган болсо, анын точкасы жок болот, урматтуу достор. Мисалы кыргыз тили менен түрк тили аябагандай бири-бирине жакын, Грамматикасы да окшош, тамгалары да окшош, бардыгы окшош да. Мисалы кыргыз тилинде ү, деген тамгалар бар го, башка тилдерде бул жок да. Чандык дешет. Түрк тилинде дал ошол тамгалар бар да. Анан кийин менен инин айырмасы, бирөөнүн точкасы бар, ал эми бирөөнүн точкасы жок. Жазуу түрүндө жазганда дагы ушундай эле болот. Мисалы жөн эле таякча боло турган болсо, бул Ал эми үстүндө точкасы бар боло турган болсо, анда бул и болот. Жазуу түрүндө да ушундай. Рахмат чоң. Анан Айнаша Анан аябай сонун нерсени айтып кетти. Мисалы, урматтуу достор, караңыздар. Бардыгы эле англис тилин үйрөнүп атат деп эле. Баары максаты бары дагы, максаты жогу дагы эмне кылып атат? Англис тилин үйрөнүп атат, Бирок 1 жыл окуп атат болбойт, 2 жыл окуп, дагы да үйрөнө албай, жыйынтык чыкпай жатат. Бирок Айнаш эже эмне кылды? Эң туурасын кылды да. Мисалы, бир ишке барганда, же болбосо башка жакка барганда эмне деп сурайт? Сен канча деп сурайт, Орусча, кыргызча, анан түркчөсүн да кошуп койсоңор, бул уже 3 тил. Силер уже 3 адамсыңар деген сөз да. Ошон үчүн түрк тили жакын кыргыз тилине. Оңой. Анан 3 айда эле үйрөнүп өздөштүрүп кете турган тил. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар кезде окуп алгыла, урматтуу достор. Бул мындай кыйын эмес да. Оп-оңой эле кыргыз тилине аябагандай окшош тил. Эң сонун Айнаш эже, азаматсыз, мындай туура ойлонот экенсиз. Дагы сурооңуз барбы? Айнаш эже бир нерсе дейин деп аттыңыз эле. ооба, анан мына азыр силерде окуп атабызбы? Окуу болуп же Түркиягабы эгер мүмкүнчүлүк болсо, эми жашыбыз өтүп калган, бирок тил курстарыга 1 айга, 2 айга барып келсек кандай экен дегеним да. Тил курстаргабы? Эжекем, сиз түрк тилин үйдө отуруп алып эле онлайн же болбосо оффлайн Кыргызстандан үйрөнүп, анан Турцияга эс алууга чыксаңыз болот. Турцияга ошо эл көрүү, жер көрүү, саякат кылганга чыксаңыз дагы да жакшы. Рахмат чоң, ишиңерге ийгилик. Амин. Чоң рахмат. Дагы кимде кандай суроолор бар? Assalomu alaykum, qandaysizlar? Алейкум ассалам, Сабира. Сиздерге мен суроом деле жок, сизге ыраазычылык айтайын деп аткам. Чоң рахмат. Негизи көптөн бери эле ушул түрк тилин үйрөнгүм келет да, бирок кээде шылтоо дейин десем кандай өзүм түшүнбөйм, бирок үйрөнө албай калам же убакыт болбой калат, ушундай болуп калат да. Ооба. Анан дагы эң чоң бир себеби ошо түрк тилин үйрөнүүдө дагы ошо динди илимди үйрөнүүдө ошо түрк тилинин да салымы чоң экен да. Ошого да кызыгып, түрк аалымдарынын сабактарын, подкасттарын укканга ошого да түрк тилине аябай кызыктым да. Анан дагы ошо мен азыр 1 жолу катышып жатам бекер курскачы. Мурун дагы бирөөнүкүнө катышкам, бирок ошо калып калды дачы, бекер депчи. Бирок бекер болгону менен бекердин эле акысын бериш керек экен да. Акча төлөбөсөңдөр ошо окуп, үйрөнүп, тапшырмаларын аткарып, акысын беришиң керек экен. Ооба. Жооп бересиңер, Муну кээ бирөөлөр билбейт, бирок сиз билет экенсиз, азаматсыз. Ооба, ошондон ушундай мен эле мурун көп эле катыштым да, мисалы бекер курстаргачы, анан чытап коюп, деп чытап койчумун да, анан кийин ушундай угуп калдым да. Баары канчалык бекер болсо деле ошонун акысын бериш керек депчи. Ага, ошондой эле ойлонуп калат экенсиң, ичи эле мен ушинтип бекерлерди окуп анан ортосунан чытап койчу элем депчи. Анан ушунусунда аракет кылып атам, ушу аягына чыгайын деп. Азаматсыз, эң сонун. Турцияга баргым келет. Турцияга баргым келет, ошо тилин үйрөнгүм келет, бирок азыр мен турмушка чыгып кеткем, ошого мындай өкүнө берем да. Эми бул деле ошо Кутайдын маңдайыбызга жазганы. Анан Сабира, бул жерден токтотуп айта кетейинчи. Турмушка чыгып
эч эле өкүнбөңүз. Мисалы, сиз ойлоп атасыз да, мен азыр жаш болсом, жолдошум жок болсо, мен дүйнө жүзүн кыдырмакмын, өзүм кезип анан кийин үйлөнмөкмүн депчи, мындай турмуш курмакмын деп. Менин практикам болуп атат. Азыркы учурда жолдошум бар, жолдошум экөөбүз, еще кызым бар. Кыргызстандан жанагы коронавирус болуп калган учурда менин кызым төрөлгөн да. Анан ошол учурда биз Туркияга кете албай калганбыз да. Мындай жолдордун баары жабылып, өткөнбүз Туркия бурсларына, бирок өтө албай калганбыз. Анан кызым төрөлүп калганда мен өзүмө уже чекит коюп койгом да. Түркия хаял olarak калмыш депчи, как будто менин мечтам болуп эле калып кетет окшойт. Ал жакта болдум, башка өлкөлөргө окуй албайт окшойм деп, мындай даже кызымды эме деп көргөм да, болбойт экен депчи. Алла таалам именно ошо кыз төрөлгөндөн кийин 10 күн дегенде, 10 күн дегенде бизге эме келди. Кат келди. Силерди күтүп атабыз, кабыл алабыз депчи, ушул числого чейин Турцияга келип калгыла деп. Анан аябай шок болуп, Аллахым, балаң менен үй бүлөлүү болуп дагы окуса болобу, үй бүлөлүү болуп дагы башка шаарда жашаса болуп атпайбы деген ушундай бир эме келген да. Сиз дагы эч өкүнбөңүз. Баардык абалыңызда үй бүлөлүү болосузбу, болбойсузбу, бул нерсе Алла таалам эгер каалай турган болсо, тагдырыңызда бар болсо, жазып коет экен да. Не только Турция эмес, башка дүйнө жүзүн үй бүлө менен кыдырган сонун да. Туурабы? Үй бүлө менен менен мага жагат да аябайчы. Мисалы, мен көрүп аткан сулуулукту, ушунчалык кооздукту үй бүлөмдө көрүүсүн аябай каалайт элем да. Ошон үчүн Алла таалам дагы ошол нерсени буйруган окшойт деп ойлойм. Экинчи сурооңузга да жооп берип кетейин. Бул жакта дин чындап эле ушундай бир нукка келген экен. Сонун дүйнө жүзүнөн дагы, мисалы, араб өлкөлөргө барат, и еще Турция келип, дин жаатында өзүн мыкты деңгээлде окуп, илим алып кетип атат, Мисалы, Кыргызстанда дагы аябагандай толтура. Кыргызстанда жок болчу, эмне кылды? Түрктөр келип, арабтар келип, ошол динди жеткирип, ушул туура деп, өкүмдөрүн айтып жеткирип атат, Андан кийин уже биз эмне кылдык? Оказывается, бул илимдердин мекени Турция экен, араб өлкөлөрү экен, Египет экен деп, ошол жака келип окуп атабыз. Туура айтасыз, бул жакта негизи булактар аябагандай толтура китептер жазылган. Профессор докторлордун толтура тесттери бар, диссертациялары бар. Алардын баардыгын түркчө окусаңыздар болот. Мировой жанагы китептер бар го, эми англис тилинде бүт маалыматтар бар го. Ошолор түрк тилине которулган да. Англис тилин билбесеңиз, түрк тилин билген болсоңуз, анда сизге дагы да чоң бир мүмкүнчүлүк, түрк тилинен окусаңыз болот ушул нерселерди. Ошол, урматтуу достор. Менде суроо бар да. Суроо берген экен да, медицина боюнча. Медицина кандай? Мен таппай калдым го эженин суроосун. Медицина барбы, кандайлары бар дейт. Медицина Турцияда негизи аябай өнүккөн. Медицинада толтура, мисалы, бизде жок нерселер бар го. Кээ бирки операциялар бизде жаза албайт, Аларды Турцияга келип жасашып атат. Мисалы, азыркы учурда кыргыз толтура тааныштарыбыз бар. Турцияга келип лечение алып атат. Ак кандан же болбосо дагы бир боорбу, бөйрөкпү, ошолордон кыздар келип лечение алып кетет да бул жактан. Түрктөрдүн медицинасы аябай эле өнүккөн экен. Баардык аппаратуралары бар. Анан жакшы дагы карай алышат докторлорчу. Негизи жакшы. Аябай сонун. Даже биз Кыргызстандан эле, мисалы, жолдошумдун кулагы ооруп аткан учурларда силер же Турциядан операция кыласыңар, даже Кыргызстанда ошол операция кылынбайт экен да. Жок экен. Ошол операцияны же Турциядан кыласың, же болбосо Москвага барып кылсаңар болот деп эки вариантын берген да бизге. Алла таалам бул жакты буйруган экен. Ошол. Медицина тармагы аябай өнүккөн деп айта алам. Мен суроо берсем болобу? Болот, Милана. Мен бир колледж жөнүндө сурайын дедим да. Бир кинодогу Атман колледжи бар го, колледжи. Ошол тууралуу билесизби? Сен жана Дуйбени деген сериалын айтып атасыңбы? Кардешлерим деген. Кардешлеримби?
Именно ал колледж каякта жайгашкан, ошондой эле ошол колледж барбы жокпу, ал нерсесин айта албайм. Бирок жанагы сериалдар болот го, урматтуу достор. Түрктөрдүн сериалдары болот Ошол сериалдарын көрүп, силер баардыгына ишене бербегиле деп айтмакчымын. Анткени сериалды жаратыш үчүн мындай адаттагыдан тыш нерселерди ойлоп табыш керек да адамчы, чтобы адамды бөлүш үчүн ар бир проблемаларды жаратыш керек, туурабы? Негизи болгон нерселерди болдуртууга аракет жасаш керек да. Ошон үчүн сериалдарда 30% чын боло турган болсо, 70% булардын баардыгы жалган. Ошон үчүн ооба, бирок ошол колледжди эмеден, картадан да көргөндөө бар экен да. Может, ошо реклама кылуу үчүн сериал тарткандыр, Ал туурасында маалымат билбейт экенмин да. Бирок Ошол формалары, мектепке кийчү формалары, ошондой эмелери жагып калган да, ошого кызыгып. Ооба. Негизи мектеп формалары андай-мындайлары бар, туурасы. Алардын баардыгы бар. Анан мен унутуп кетиптирмин. Бул жакта так азыр айта турчу нерсеми айтып кетейин. Фильмдерден 30%-на гана ишенебиз, урматтуу достор, 70%-на ишенбейбиз. Анткени азыркы учурда ушундай бир сериалдар чыгып кетти. Мисалы, зордуктоо же болбосо зорбалык деп коет. Мисалы, бири-бирине атаман болуп, кыйын болуп, анан ушундай нерселер бар го. Ошолорду көп тартышат. Жалаң атышкан кинолорду көп тартышат. Булардын баардыгы кино эле да, урматтуу достор. Так жашоодо барбы деп сурасаңыздар, жашоодо эми 10%, 20% бар болушу мүмкүн. Так ал только кино, урматтуу достор. Калганы жашоо башкача. Даже жата калса, мен мисалы азыр Анкаранын Чубук деген илчесинде жашайм да. Бул жакта Анкара негизи тоолуу аймак. Тоолуу аймак. Анкара деген дагы которгондо үңкүр деп которулат да, үңкүр. Бул жакта жолдор карасаңыздар баары мондай кетет да. Мен бул жакты жашаган жеримди тартып аткан учурларда эми тоону көрөт, токойду көрөт адамдарчы Инстаграмдан. Анан көпчүлүк ойлошот, Кыргызстанга келип калдыңбы? Окуучуларым да үйүнө чакырышып, кел жолуга кетели сен Турция кеткенче депчи. Анан баарына айтам, мен Турциядамын деп. Турция дегенде эле адамдардын ойлоруна деңиз, мындай пляж элес болот окшойт деп ойлоп койдум да. Андай эмес достор. Дале токойлор бар, тоолор бар деген сыяктуу. Так, дагы эмнени айтып кетейин дедим эле? Школдорду айта кетейин дегем, Милана эстетти. Школдор кандай система менен жүрөт деген суроо келген экен группада. Школдор бул жакта иштеши башкача экен. Мисалы, 1-класстан 4-класска чейин булар илк окул деп коет. 4 окушат. Андан кийин 4-төн 8-ге чейин орто окул. 8-ден 12-ге чейин, мисалы бизде 11 класс бар боло турган болсо, буларда 12 класска чейин окушат. Негизи Европа боюнча талаптар 12 класс экен да. Мисалы кимдир бирөө Европага тапшырып, ошол жакта университет окуйт элем дей турган болсо, силер 11-класстын аттестаты менен тапшыра албайсыңар, урматтуу достор. Дагы бир жыл окуп бир жакта 12-жыл толуктап, андан кийин тапшырууга керек болот да. Бул Европанын эмеси, системасы ошондой экен. Ошон үчүн бул нерсе Кыргызстандын 11-аттестат менен тапшыруу бир аз кыйынга туруп калат. Ошон үчүн булар Европаны ээрчип 12-класска чейин окушат экен. Анан мисалы мындай дагы бар экен. 8-классты бүтүрүшөт да. 8-классты бүтүргөндөн кийин ар бир окуучу эме тапшырат. Тест тапшырат. Ошол тесттин негизинде кимдин баллы канча болуп кала турган болсо, ошого жараша бөлүштүрүп кетет экен да. Мисалы, уже 9-класстан 12-класска чейин буларда ар кандай бөлүктөр бар экен. Медицинский дейле, мисалы. Ар кандай тармактар бар да, же болбосо дагы кандай тармак десек болот? Ашпозчулук, дин тармагы, ушинтип бөлүнүп кетет. Анан ошол спецтер менен окушат экен. Мисалы, эң баллы көп боло турган болсо, анда сен медицинскийге тапшыра аласың, анда сен тыпка тапшыра аласың деген сыяктуу эле ошондой тармактарга бөлүнөт. Анан сразу 12-классты бүтүрүп атканда дагы бир уже бир меслек менен бүтүрөт да, бир кесип менен бүтүрөт экен булар. Бизде жана кесиптик лицейлер бар го, ошол сыяктуу экен да.
Ага дагы эмне менен алат десеңиздер, тест менен алат. Ошого дагы даярданышат. Анан 12-ни бүткөндөн кийин уже КПСС деген бир мындай орто сыяктуу тест бар. Анан ой жок, КПСС бул жумуштук экен. Хорошо. ЕДС аябай негизи эмелер көп, биякта тесттер көп. Ошол тесттерден өтүп, анан таразаланып өзүнүн ордуна, нугуна түшө келет экен да. Ошол урматтуу достор, мен КПСС деп айтып кеттим. КПСС бул эме университетти бүтүргөндөн кийин, анан кийин кесип тандап атканда же болбосо бир жакта мамлекеттик бир иште иштейм десең, анда КПСС кирип, ошол жактан балдын негизинде өтөсүңбү же өтпөйсүңбү, ошонун негизинде кабыл алышат экен. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болдубу, урматтуу достор? Так, биздин сабак 1 сааттан өтүп кеттир, ооба түшүнүктүү, баары жакшы. Эгер сурооңуздар бүткөн болсо, биз сабакты жыйынтыктай берсек болот экен, анткени уже 1,5 саат болуп кетиптир. Рахмат. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу достор. Чоң рахмат. Сиз баарыңыздарга рахмат. Бул жакта жалаң активдүү окуучулар кирген экен, Кимдин жашоодогу образы кандай болсо, уже баардыгы билинип турат, Биякта жалаң өзүнүн жашоосуна маани берген, баардык жакта активдүү болгон окуучулар бул жакта отурат. Баарыңыздарды куттуктайм. Силерге да ыраазычылык билдирем. Аягына чейин отуруп сабыр көрсөткөнүздөр үчүн. Бул эфир сиздер үчүн пайдалуу болду деп ишенем. Жана ошол менен биз коштошобуз, урматтуу достор. Эжеке Teşekkür бир ederim. чатты неме кылып коелучу. Мына жерде Түркия бурсларына 2-курс. Азыр медайым кесиби. Ал жакта мед жагынан суроо жардам бересиздерби дейт. 2-курста окуп атып эле Түркия бурсларына тапшырып, медицинада окусам болобу деген ойдо айткан го дейм. Мисалы, именно Түркия бурслары менен бара турган болсо, Түркия бурсларында медицина, тыпка только 1 эле квота берилчү. Андан кийин 2 квота берилип баштады. Эми бул жылда 3 квота берилген экен. То есть бул деген сөз, бир жылда тапшыргандардын арасынан мисалы 100 окуучу медке тапшыра турган болсо, алардын 3-өсү гана өтө алат. 3 эле орун бар да медтерге. Башка жок. Анан мисалы 2-курстан отура аламбы деп сурап турган болсо, жок, отура албайсыз. Сиз башынан баштайсыз. Түшүнүктүү. Аллах ыраазы болсун эжеке, чоң рахмат. Урматтуу окуучулар, сиздерге рахмат чоң. Кызыкканыңыздарга, окуганыңыздарга. Оңуңуздардан жатпаңыздар, окуңуздар, ийгиликтерге жетиңиздер. Айтканыңыз келсин, мээрим эже. Так.